Эл аралык аялдар күнүнө карата 7 мартта Кыргыз Өзбек университетинин мырзалары арулуктун, тазалыктын, сулуулуктун эси болушкан асылзада айымдарды куттуктап, майрамдык кече уюштурушту. Андан соң университеттин өнүгүшүнө кошкон салымдары үчүн ар бир түзүмдүн алдыңкы деп табылган айымдарына белектер тапшырылды. Ошону менен катар эле шаар жана облус жетекчилигинин атынан да баалуу белектер, ардак грамоталар, коомдук уюмдар тарабынан көч белгилер берилди. Бүгүн биздин мырзалар, университетибиздин өнөрлүү мырзалары аябагандай кубаныч тартуулап отурат. Негизинен алганда бүгүнкү күн аябагандай кубанычта жалпы эле аялдарга кубаныч тартуулады деген ойдомун. Салтанаттын жүрүшүндө университеттин мырзалары тарабынан аял затынын бийиктиги даңазаланып, аялдар үчүн ардын оорулары аткарылды. Төкмө акын Кыргыз Өзбек университетинин бүтүрүүчүсү Идрис Айтбаев дал ушул окуу жайда окутуучу болуп эмгектенген айымдарынан турмуш жолуна туура багыт алгандыгын белгилеп өттү. Бул майрамдык кечеге улай эле университеттин чыгармачыл жаштары мырза окутуучулар тарабынан турмуш чындыгынан алынган сатираларды аткарышты. Аял затына карата айтылган даанышман сөздөр жаңырды. Улам жаңы күтүлбөгөн табылгалар менен чыгып жаткан мырзалардын бул күнкү аракети кечеге катышкан ар бир айымга өзгөчө жагымдуу маанай тартуулап турду. Бүгүнкү майрам аябай жогорку деңгээлде өтүп жатат. Мен азыр аял эжекелердин баардыгынын маанайлары аябай жакшы. Анткени биринчи эле башталганда биз университеттин жетекчилери качан келет деп күтүп атканбыз. Анан эле силер алакан чабылып башталып калды. Алар отурган месталар бош болгондон биз баардыгыбыз таң калдык. Анан эле бул жактан сахна ачылып, биздин ректор, проректорлор, декандар баардыгы сахнада турганы бизге аябай сюрприз болду. Бейшенин таман алдында деп айтылган улуу кеп бар. Бул кептин катарында энелердин теңдеши жок бийиктигин, урпак учугун улаган улуулугун даңазалаган кыргыз ырлары да арбын. Мына ушундай жүрөк түпкүрүнө жеткен ырлардын аткарылышы менен майрамдык кече соңуна чыкты.